Азыр дүйнө тынч эмес болуп турат. Жер шарынын ар кайсы жеринде конфликттер көбөйүп, кээ бир жерлерде согуш оту тутанып басылбай турат. Мына ушундай шартта Кыргыз чергесинде эл аралык тынчтык ынтымак форумунун өтө тургандыгы бул өтө маанилүү, актуалдуу маселе. Азыр мына өлкөлөр арасында баягы мурдагы кансыз согуш кайрадан жанданып, ядролук согуштун коркунучу жаралып турганда дүйнөнүн элдерин тынчтыкка чакыруу, ынтымакка чакыруу, келип чыккан карама каршылыктуу маселелерди тегерек үстөлдө диалог аркылуу чечүү бул бүгүнкү күндүн зарыл маселеси. Ушундай шартта ар бир калк өзүнүн руханий маданиятындагы тынчтык, ынтымак жөнүндөгү идеяларды, ойлорду алып чыгып, дүйнөгө таратуу, жайылтуу абдан зарыл. Мына ушул жагынан караганда биздин кыргыз элибизде дагы дүйнөгө керектүү тынчтык философиясы бар. Мисалы, Манас эпосунда Көкөтөйдүн ашына төгөрөктүн 4 бурчунан эл келет. Мына төгөрөктүн 4 бурчунан келген эл ак дастаркондун үстүнөн даам сысып, баарлашып, спорт оюндарын өткөрүп, ынтымакка келүү жөнүндө сөз болот. Көкөтөйдүн ашы Манастагы бул бир элдердин өз ара тынчтык шарттарда баарлашуу философиясын көрсөтүп турган бир кайталангыс жолда. Ошондой эле мына Манас менен Алмамбеттин достугу, Алмамбет Кытайдын кулуну, Манас Алмамбет экөө мындай улуттук тосмолордон, этникалык тосмолордон өйдө көтөрүлүп чыгып, акыл ойдун эң бийик чокуларынан кездешип достошкон адамдар. Мына Алмамбет менен Манастын достугу дүйнөгө үлгү. Ошондой эле Манастын 40 чоросу дагы ар башка улуттардан турат. 40 жактан келген 40 кашка 40-нын жөнү ар башка деп айтылат Манаста. Манастын жетекчилиги менен ар түрдүү улуттардан турган 40 чоро биримдикте, ынтымакта туруп жеңишке жетишкен. Мына Айтматовдун дүйнө элдери азыр бир кайыкта баратат деген сөзү абдан туура. Планета бул биздин үйүбүз, жалпы адамзаттын үйү. Планета жалгыз, ааламда жападан жалгыз планета, адамдар жашаган. Мына ушул үйүбүздү сактоо, ар бир адамда планетардык ойломду, планетаны үйүм деп эсептөөнү, ушундай аң сезимди калыптандырыш керек. Саясатчылар ынтымак, жер үстүндөгү биримдик үчүн иштеш керек. Адамдарды руханий жактан агартуу, илим, билим аркылуу адамдар канчалык иштен маданиятташса, иштен цивилизациялашса, ичинен агарса, көгөрсө, ошончолук адамдар бири-бирине гумандуу мамиле жасаганга үйрөнөт. Калктар, элдер дүйнөнүн ачкычы тынчтыкта экендигин, биримдикте, ынтымакта экендигин түшүнөт. Биздин улуу акындарыбыздын бири Нурмолдо айткан, элдердин арасындагы достукка бул товарга товар алмашкан соода өбөлгө болот. Башкаларга кыш берсең кыш аласың, таш берсең таш аласың.
тынчтык шарттардагы товарга товар берген соодадан башка жол жок. Соода тынчтык шарттардагы соода бул эл аралык кызматташтыктын, ынтымактын өбөлгөсү деген философияны тартуулаган. Кыргыз эли өзү башынан көптү өткөргөн, далайлаган азап тозокторду баштан кечирген эл. Тынчтыктын маанисин, ынтымактын, биримдиктин маанисин өтө баалаган ел. Ошон үчүн бүгүн ак чач ала тообуздан дүйнөгө тынчтыктын, ынтымактын, биримдиктин идеяларын жар салып айтуу, өзүбүздүн жалпы дүйнөлүк тынчтыкка салымыбызды кошуу бул биздин милдетибиз жана өтө алдыбызда турган өтө актуалдуу маселе.